Апаке, ак sütüңдөн айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчу. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып олтурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак барактык тиктеп олтурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгенде ишенем. Оба апа, сөзсүз мени туура дээрсиң. Антсе да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Оба апа, энесиң. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Балким сени. Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек, биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсиңен эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Мен өзүмдү эң жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга таанытып, окутуунун ордуна курал кармап, жоокер болдум. Ал менин айбым эмес. Мына азыр мектепте окуучу жаштарга менин биринчи жана эң акыркы берип кетер сабагым ушул. Аларга окутуп кеткен билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан бардык билимимди, бардык дилимди жумшайм. Бир сааттан кийин мен мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын талуулуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн бардык жакшылыгы үчүн. Бул менин акыркы хатым, акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм. Апа, 1001 апа десем да, кадырыңа жетер белем, түшүнгөн. Бул жөн эле өлүп бери эмес, бул жөн эле жанкечтилик эмес, бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегейсиз түрү. Кулакка балким жат угулса да, бул жашоо үчүн болгон өлүм. Мен өз ыктыярым менен ушуну туура таптым. Мен эч кандай кылчактаган жерим жок. Мекеним бул ишти мага ишенип тапшырган үчүн сыймыктанам. Мени жоктобо апа. Мени артымда турган туягы калган жок дебе. Дүйнөнүн мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын ыңаалаганы ошол мен. Бой жеткен кыздардын жоодураган көздөрү ошол мен. Бутакта көтөргөн жалбырак ошол мен. Талада өнүгүп чыккан эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи үйрөткөн А тамгасы ошол мен. Ошонун баары мен, ошонун баары мен. Мен деп билип жүргөн апа. Ыйлаба апа, эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош түбөлүккө, кайыр кош. Караганыңдан айланайын Алато. Сенин мугалим улуң лейтенант Майсалбек Субанкулов.